Кезинде чий басып ак чий деп аталып келген Тосор айылынын аталышы Эр табылды эпосунда жазылган. Калың ак чийди аралап кирип кеткен төөлөр көрүнбөй калчу деген уламыш бар. Эпосто Эр табылды чалгы алмактын жоокерлерин мал жаны менен азыркы Тосор айылынан тосуп турган Баатырдын Тозот деген жери Тосор деп аталып калганын элеттик мугалим тарыхчы Кычан Койчуманов ырастады. Эр табылды уш жерден Тосордун суусу жака жигиттерин коюп тоздурган экен да душманды. Анан өзү ошол жара тамга таш жак менен ары ашып кеткен деген эл арасында айтылган санжырада. Эр табылды жоонун мизин кайтарган экинчи айыл Тамга айылы. Чалгы алмактын жылкыларын жууку боюнан тизип, азыркы Тамга айылынын тушуна келгенде жылкыларга өзүнүн ээн тамгасын баскан делет. Болсо тамга таш дегенде эле биз Эр табылдыны элестетебиз. Эр табылды болсо 19-жылында жашап өткөн инсан 1843 1876 деп жүрөбүз тарыхчылар. Анан Эр табылды уш жерден баягы калмактарды тосуп Тосордон ошол олжого түшкөн жылкыларын ошо тамга таш тушка айдап барып туруп, анан уш жерден тамга баскан, тамга баскан. Керек болсо чалгы алмак келип калса көрсүн деп ошол тамга ташка дагы белги салып кеткен деген бар да. Эр табылды жоокерчилик мезгилде бул жерге келип жылкы баласына ээн басып, дал ушул турган бүтүн ташты айбалтасы менен жара чапкан деген маалымат айтылып келет. Биз турган жер Тамга капчыгайы, ал эми биздин бет маңдайыбызда Ташбулак коктусу, тоо чокусу деп айтылат. Дал ушул жерде коргоо багытында Эр табылды өзүнүн эрдигин көрсөткөндүгү тууралуу маалыматтар дагы 15-16 кылымга таандык делет. Батырдык мүнөз болуп атсанан элиме кантип жардам бербейм деп жоону сүрүп кыргыз жерине баатырлык кылган турбай. Анан бир мезгилдерде ушул көлөрүндө калмактар менен кармашканы келишим ушул кошуна айылдан Тосор суусунан калмактар тозуп алып ошол жерден калмактар чабышкан экен. Калмактар жеңилерин билип анан үй бүлөсүн алып абышка кемпирлерин алып качкан турбай. Болгон мал ушул жакта калып калган экен. Анан жигиттерин айдап келип ушул Тамга капчыгайына камап ушул жактан өз тамгаларын малга басып ошол тамгаларды ушул ташка көрсөткөн деп калышат. Анан кыргызда ушундай бааты эл бар. Болду, мындан кийин жер биздики болот деп, элдин эсинде калсын деп ушул айбалта менен ушул ташты бөлө чапка деген аталардан келген уламышта. Бул Тамга жөнүндө айтсак, Китептерде турат. Илгери Кытайдын экспедициялары келгенде ушул жерди басып алабыз деп. Ушул өрөнгө келип анан жерге аябай суктанышып, мейли биздин эсибизде калсын, бизден тарых калсын деп алар да өз тамгасын чаап кеткен уламыш бар да эл арасында. Китепте, уламыш эмес, Китепте кийинки орус, Кытайдын жазууларында ошондой бар экен. Айбалтасын сынамакка чапкан таш ортосунан жара бөлүнгөнү ооздон оозго айтылып келет. Көлөмү боз үйдөй Тамга таштын өзүнчө тарыхы бар. Жеринде келип Тамга таштын бетиндеги жазуулардын чечмеленишин, маанисин айткан Кытай тарыхчылардын бири таштын бетиндеги жазуулар Жунгар хандыгынын маалында биздин заманга чейин 1600-1648 жылдар аралыгында жазылышы мүмкүн деген пикирлерин билдиришкен. 1000 жылдык тарыхы бар Тамга таш Эр табылды ээн баскан аймакка келгендер миңдеп саналат. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова, Жетөгүз району.